Эгерде сиз азыр англис тилин же кайсы бир тилди үйрөнүп жаткан болсоңуз, анда тил үйрөнгөн адам катары мен 4 нерсени айтмакмын. Ошол 4 нерсени өнүктүрсөңүз гана ийгиликтерге жетишесиздер. Алардын бириси бул жазуу, угуу, сүйлөө жана окуу. Мисалы үчүн айталы, мен сүйлөгөндү жакшы билем жана китеп окуганды жакшы билем. Бирок менин башка жактарым аксап турган болсо, айталы угуу же болбосо жазуу же грамматикам аксап турган болсо, анда мен ошол окумуштуудай кылып куруп келе жаткан англис тилинде куруп жаткан мындай айтканда дубалым толук бүткөн жок да. Ошондуктан эгерде сиз англис тилиңиздин жакшы алдыга сүйрөп, жакшы үйрөнгүңүз келген болсо, ошол 4 нерсеге маани беришиңиз керек да. Анан өзүңүздүн кайсыл тараптан аксап жатасыз. Мисалы үчүн сүйлөй албайсызбы, бирок грамматикаңыз жакшыбы? Анда сөзсүз грамматикага маани бере бербестен, сүйлөгөнгө көбүрөөк маани практика кылып, ошол именно сизди артка тартып жаткан жактан көбүрөөк аракет кылышыңыз керек. Мен өзүмдүн тажрыйбам боюнча айта турган болсом, мен сүйлөгөндү жакшы билип, сүйлөгөндө мен эч убакта көйгөй жаралчу эмес да. Жада калса окууда да жакшы өзүмдү активдүү алып жүрүп, бирок окуунун аягында тестке келгенде мен тесттен кулап калчумун. Сүйлөбөй жөн отурган адамдар өтүп кетчү. Эмнеге деп таң калсам, көрсөм менин грамматикамдан аксайт экен да. Анан башында ойлочумун, мен сүйлөгөндү билсем, мага грамматиканын эмне кереги бар деп маани бербей жүрдүм. Анан китептерди окуп көрсөм, ошондой айтылат экен да. Эгерде сиз кайсы бир тилди үйрөнүп жатсаңыз, ошол 4 нерсеге маани бериш керек: угуу, жазуу, сүйлөө, окуу. Анан эгерде ушул 4 нерсенин арасында кайсы бир экөөсү же бирөөсү болобу аксап жаткан болсо, именно ошол нерсеге көбүрөөк басым жасап, ошол аксап жаткан нерсеңизди жогорулатышыңыз керек экен жана ошол башка 3 левелге алып келе алышыңыз керек да. Мисалы үчүн сүйлөөңүз жакшы, жазууңуз жакшы, бирок окуудан кыйналып жаткан болсоңуз, именно ошол окуп жаткан китептериңизди көбүрөөк кылып, ошол башка жазууңузга, сүйлөгөнүңүзгө ошол уровеньтериңизди бирдей алып келе алышыңыз керек да. Ошондо гана сиздин окуп жаткан англис тилиңиз ийгиликтүү болот жана ошол үйрөнүп жатканда бардык дубалыңызды бирдей куруп кетип аткан болосуз да. Ошондуктан ийгилик жана жазуу, окуу, сүйлөө,